Урматтуу Бакыт Эргешевич, сиз мынау жаңы министрлик түптөлүп, аты аталгандай суу чарба деп аталган өзү кубандырат. Андан эми биз сизди мурдатан ушул айыл чарба багытында тажрыйбаңыз мол, ар бир поляларга чейин кирип жүргөн киши катары билебиз. Эми өзүңүзгө белгилүү болгондой, мисалы азыр суу тартыштыгы болуп атат. Дыйкандардын эң көйгөйлүү маселеси биринчи Аллахтан, андан кийин эми ушул суу менен боло турган нерсе болуп атат да. Андан башкасын жер семирткич, урук, үрөн уюштурсак болот экен. А бирок суудан калтырып ала турган болсок, ал жакшы кетпейт экен. Ошого могул СПАлар боюнча оюңуз кандай? СПАларды биз канча жолу айттык эле, буларды жоюш керек депчи. Биз азыр СПАлар менен сүйлөшөбүз. СПАлар алардын ички каналдарды биз өзүбүз кабыл алабыз. Ошол ички каналдарды өзүбүзгө алып, өзүбүз тейлейбиз жана өзүбүз фермерлерге суу алып барабыз. Бул жерде бир процедуралар бар. Бул коомдук бирикме да. Бул коомдук бирикме булар өздөрүнүн жыйналышын өткөзүп, анан кийин өткөзүш керек. Тиги баланскачы. Ошол маселелер бар. Экинчи маселе азыр биз указ президентте чыккан, жарлыгы чыккан. Ошол СПАнын каналдарын баарын айыл өкмөткө өткөзүү боюнча. Ал дагы бар. Ошол жерде биз азыр бир норманы азыр карап атабыз. Эгерде айылдык кеңештин депутаттары макулдугу менен биз кабыл алабыз деп. Бирок эң негизги оюбуз ошол каналдарды биздин баланска өткөрүү деген. Азыр биринчи этабы айыл өкмөткө өтө берет, кийин айыл өкмөттөн биз алабыз. Рахмат, себеби ушул өтө мындай көйгөйлүү маселе да. Сиздердин колуңуздардан түз дыйкандын колуна суу жете турган болсо, ошондо эффективдүү болот. Эмне кереги бар ортомчулардын? Бирок СПАлардын көпчүлүгү кайра тапшырганга макул. Бир маселе бар аларда. Буга чейинки бир топ ушул мынау обул уосттордон, суу чарба башкармалыгынан карыздары бар. Аны элден жыйнай алышпай атат, мүмкүнчүлүгү жок. Ошону өкмөттөр аралык комиссия кылыппы, же кандайдыр бир кечүү жолдорун кылса жакшы болот эле да, ошондой кылсак болобу? Ал боюнча азыр токтом долбоорун даярдап атабыз. Ошол СПАлардын карыздары боюнча токтом долбоор кабыл алгандан кийин комиссия түзүлөт. Анан кайсы жактан келди, эмненин эсебинен карыз болду, эмне үчүн төлөй албай калды деп андан кийин жыйынтыктарды чыгарабыз. Ал боюнча бизге белгилүү. Рахмат. Экинчи маселе, сиз жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ал жакшы жаңылык жайыттарды жоюу боюнча. Жайыт эми жайыт комитетин жоюп айыл өкмөткө өткөрүп берген эң туура долбоор. Замандын талабы. Жайыт мисалы өзүнчө комитет болгондон бери бир алгылыктуу иш жасаган жок. Өзүн актабады. Ошон үчүн эң туура жол деп билем, ал үчүн чоң ыраазычылык.